Biz oş шаар өгөйлөнүп калдык, эч кандай бөлүнбөй. Ушул күнгө чейин 100 миллион доллар грант келген, азыркы күндө башы бар, аягы жок болуп кетти. 100 миллион доллар каяка булар сиңирип салышты, мен билбейм. Кат жөнөтсөм, каяктагы нерселерди жазып бериштир мага. Ош шаарын карайбы же карабайбы? Сөз Осмонов Айбек Жапаровичке берилет. Алмаз Акынжанович, эми ушул күнгө чейин сиз өзүңүз жакшы билесиз, Ош шаары боюнча жана ушундай эле көйгөйлүү маселелерин Ош шаарынын баарын ушул күнгө чейин көтөрүп келдик да. Канчалаган протокол тапшырмаларды бердик, көпчүлүгү аткарылбай келет да. Ошого дагы мен сизге айтып кетейин. Мына Ош шаарынын 40 миң калкы бар Жапалак айыл өкмөтүнүн ушул биздин өдөдө ушул свалка бар да. Ошону ууланып отурат да, 40 миң калкы бар Жапалак айыл өкмөтү. Ошол свалканы тез арада ушул Оштун тазалыгы же Оштун жергиликтүү бийлиги жакшы иш алып барбай атат да. Ошол боюнча азыркы күндө кайрылгандар аябай көбөйүп кетти. Ошонун үстүн эртерээк жаап, жана ошондой эле жаңы полигон башташ керек да. Мындай болбосо 40 миң калк эртең кандай болот? Жаш балдар ооруп калды, ооруп атат. Жана ошондой эле жогоруда айтып кеткенмин, Ош шаарындагы ушул эң көйгөйлүү маселенин бири ушул шаардын ичиндеги биздин жолдорубуз депчи. Канча айтабыз, ушул силер ушу эч бир көңүл бурбай атасыңар да, Ош шаарынын ички жолдоруначы. Ош шаарына барганда шаарга барбай эле башка жака баргандай болуп каласың да кээде. Ошо Ош шаарынын ичиндеги бардык жолдорду ошо быйылкы жылы асфальтка киргизип бүтүрүш керек. Кээ бир жолдор шаарга карабайт экен, Минтранс карайт экен, ошол калып кетиптир. Ошол боюнча бүтүрсөк, жана ошондой эле бүтпөй калган мектептер боюнча дагы. Ош шаарын карайбы же карабайбы? Мен Акылбек Сөмөгөчкө да канча кайрылдым. 10дон ашык мектеп бар Ош шаарында, башталып бүтпөй аткан. Ошолор быйыл эгерде бүтпөй турган болсо, бизде аябай Ошто ушундай катастрофа болот да. Нормадан 3 эсеге чейин көп окуп атат. Мындай болбойт да. Жана ошондой эле Гаронон да зданиясы өрттөнүп кеткен боюнча турат. Алар жарымы сыртта жүрүшөт. Ошондо быйыл сөзсүз түрдө бүтүрүп берсин. Урматтуу Нурбек Өрмөгович, мен айткандарым бардыгын протокол тапшырма катары айтамыз, ушу протокол тапшырма берип койсоңуз, Нурбек Өрмөгович. Ош шаары боюнча, көйгөйлүү маселе боюнча, тазасы боюнча, свалка боюнча, Ош шаарынын ички жолдору боюнча, бала бакча, мектеп боюнча биз Ош шаары өгөйлөнүп калдык, эч кандай бөлүнбөй. Ушул күнгө чейин 100 миллион доллар грант келген, азыркы күндө башы бар, аягы жок болуп кетти. Бишкек шаарына келди, ички жолдор бүттү. Ош шаары каралбай калып кетти. 100 миллион доллар каяка булар сиңирип салышты, мен билбейм. Кат жөнөтсөм, каяктагы нерселерди жазып бериштир мага. Ошол боюнча бир катуураак протокол тапшырма бериңизчи.